Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эле Марва телеканалында Жаштар сүйлөсүн телеберүүсү старт алды. Бүгүн биз Жайыл районуна караштуу Кара Балта шаарында жайгашкан Куран Нуру институтунун жалпы кыздары менен жана ошондой эле бүгүн биз атайын коноктор чакырганбыз. Мына ушул конокторубуз менен биргеликте майрамдар туурасында жакшы бир ой бөлүшмөкчүбүз. Бизден алыстабаңыздар. Анда биздин бүгүнкү төрүбүздөн орун алган коноктор менен сиздерди тааныштырып өтсөк, Куран Нуру институтунун мүдүрү Зайырбек Ажы Ашырбаев агайыбыз бизде бүгүн конокто. Жана ошондой эле Умра KG компаниясынын негиздөөчүсү, коомдук ишмер Өмүрбек Андарбеков агайыбыз бизде бүгүн конокто. Дилмирөөгө кайрымдуулук фондунун мүдүрү Темирлан Акматов агайыбыз конокто. Ошондой эле Ислам университетинин ага окутуучусу, теолог Улан Усупов агайыбыз. Биздин төрүбүздөн орун алган дагы бир айымыбыз Чүй областынын билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси Адраева Кундус эжекебиз конокто. Жана ошондой эле Кызыл өзгөрүш кайрымдуулук фондунун мүдүрү теолог Аскат Арасулов агайыбыз бизде бүгүн конокто. Мына биздин бүгүнкү төрүбүздөн орун алган коноктор менен таанышып алдык. Келиңиздер, анда деги эле жаз айы, деги эле майрамдарга бай ай деп эсептелинет эмеспи? Ушул майрамдар негизи эле биздин жашообуздагы майрамдардын адамдарга тийгизген таасири, деги эле майрамдардын кереги барбы, же болбосо биздин жашообуздон чийип салса кандай болот? Келиңиздер, ушул туурасында кененирээк ой бөлүшөбүз. Биздин ошо Кыргызстанда ошол майрамдар 400дөн ашып кетиптир да. Анан кээде ушу майрамда күн да жетпей калыптыр тилекке каршы. Анан өзгөчө азыр мынакей ошол майрамдардын негизи ошол иштеген адамдарга, ишкерлерге болсун деги эле ошол Кыргызстандын жарандарына кээде эс алып көп убакыт утурабыз да. Экинчи жагы мынакей 14-тү келе атат. Бул 14-тү дагы мындай бузуку майрам деп биздин алымдарыбыз айтып келет. Анан шариятыбызда жок майрам да. Ошол күнү канча биздин карындаштарыбыз, эжелерибиз да тура эмес жолдордо, жол болсо мындай баягы кээ бир жигиттер алдап тура эмес зына иштерди кылган учурлар болот. Ошон үчүн мен ойлойт элем, баягы эми шариятыбызда өзү негизи эки майрам бар деп билебиз. Орозо бүткөндө сүйүнүп орозо айт майрамдайбыз, андан Курбан айт майрамдайбыз. Анан дагы жума күнү мусулмандар жума күнгө барып дагы мындай жакшы майрамдашат. Анан тилекке каршы мынакей бирок жылдан жылга ошол майрамдар кыскарып келатат. Анткени жаңы жыл күнү быйыл 4 тонна таштанды чыкты да. Жылда 2 тоннадан азайып атат. Ошол эле мисалы айт намазды болсун, Курбан айт намазды болсун 100 миңдеген биздин мусулмандар ошол аянтка чыгышат, бирок бир да мындай таштанды таштабайт да. Ошол жерге барып мындай баягы майрамдоо маданиятын көрсөтүп, анан эң нечиси дуа кылып, анан тарап кетишет да. Анан азыр ошол былтыркы статистикага токтолсок, ошол майрамдын айынан көпчүлүк учурда ошол арак ичишип 12,5 миң адам каза болгон, 3,5 миңи автокырсыктан 78% жаштар. Анан ушундай биздин менин жеке пикиримде ушундай ушу 3 эле майрам жетиштүү болмок да. Анан бизде азыр көбүнчө тилекке каршы аябай майрамдар көп. Келиңиз, негизи эле ушул 14 февраль сүйүү күнү дегенде азыркы учурда биздин жаштарыбыз деги эле жалпы эл китепти белекке берүү күнү деп дагы алмаштырышууда. Буларга болгон сиздердин көз карашыңыздар, ой пикириңиздер кандай карайсыздар? Же сүйүү күнү деген боюнча эле илгерден бери келаткан сүйүү күнү боюнча эле кала берсе туурабы? Биз ушуга да былтыр не алганбыз, азыр Жанаранын сөзүнө улай Бишкекте иш чара болду. Ошо 14-түндө ошол жалдан баштап волонтер кыздар, балдарыбыз 2 тротуар менен басып аянтка чейин 2,5 миң кишиге китеп, таттуулар, анан жакшы белектерин беришип, мындай түшүндүрүү иштери болду да. Анан балким кээде жаштык кылып, мастык кылып кыздар, балдарыбыз түшүнбөй калышы мүмкүн. Эми силер мындай ыймандуусуңар, силер сөз жок, бирок силердин досторуңар бар, курдаштар бар, кошуналар бар, алар майрамдашып атпайбы? Ошолорду мындай жанагындай майрамдоо адебин, маданиятын үйрөтүш үчүн кайсыл майрамдарды майрамдаш керек? Биз эмне кандай иш чараларды кылсак болот?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Майрам дегенде эле мен ушундай бир числону же бир жылды же бир күндү майрам деп айтпаймын. Биздин ар бир күнүбүз майрам. Аллах Таала берген ар бир эртеменки таңыбыз, аткан таңыбыз бул биз үчүн майрам. Жана майрам дегенде мен жума күндү майрам деп айтамын. Бул күндөрдүн бул султан күнү, жума күндү майрам деп айтамын. Жана 14 февраль сүйүү күнү дегенди мен сүйүү күнү катары кабыл кылбайм. Бул 14 февраль китеп күнү болсо деген жакшы ойлорум бар. Китеп бул адамдын илимин, билимин өрчүтчү нерсе. Китептен бул жерден көрө албаган нерсени китептен барып келгендей көрө аласың. Ошондуктан мен китеп күнү деп китеп күнү болсо деген оюм бар. Мен сага суроо берейин. Жума күнү эң чоң майрам деп атабыз, Мисалы биз жума хутбасына чыкканда хаджул месакин, сейюдул айям, ошол жердин тургундардын, жашоочуларынын ажылыгы керек болсо ошол күндөрдүн төрөсү, мырзасы, султаны, сулусу дейбиз да. Жуманы ушунчалык жакшы көрөбүз, себеби ыйык күн деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө коомузда болуп жаткан тенденцияны байкай турган болсок, Black Friday деген нерсе бар. Муну Европа, Америка ойлоп тапкан да. Атайын чоң акциялар болот. Кара жума дейт да, Black Friday деп, англисче жазып, Черная пятница деп. Бул бир канча жыл мурда башталган. Мен башталышында ошо байкагам, Асия Молл тараптарда, атайын баннерлерде, шиттерде жазылган. Акырын тенденция кетти. Бул жылы бүт жерде болду да. Карасаң баардыгы эле Black Friday болуп алган да. Биздин жума күнүбүздү мындай ак жума де, көк жума де, жашыл жума де, жосо мындай куттуу жума де жакшы сөз менен айтыш керек да. Мындай бир ниети жаман адам айткандай да мунучу, жосо ошолор түзгөндөй. Кара жума деп, жуманы атайын черный пиар кылып жаткандай, жумага атайын сөгүп жаткандай, жумаңды тебелеп жаткандай. Бүт магазиндерде ошол күнү 70, 80, 90 балким билбейм 100% деле скидка болот окшойт. Бул болсо Европа, Америкага да карай турган болсоң, баягы стокто калып калган товарлардын баардыгын акция менен ошол күндөрү сатып, элдер бири-бирин тебелеп, ушундай акция үчүн жанталашат да. Бизге ошол нерсе келатат. Ошол мындай айтканда нерсенин келишине жума күнүбүздү Black Friday деп акциянын магазиндерде, супермаркет, гипермаркеттерде жүргүзүшүнө кандай карайсың? Пикир барбы? Жуманын жарыяланышы бул Аллах Тааладан гана болсо жакшы болмок. Адамдар жарыяласа бул анчалык деле болбойт деп ойлойм. Жума күн бул бизге берилген ар бир мусулман үчүн эң жакшы майрам. Жума күндү мен ойлойм мындай башка жерлерде мындай майрамдарды жарыялоо бул жөн гана киреше табуу үчүн, кээ бир адамдар үчүн, кээ бирлер болсо өзүнүн пайдасын чыгаруу үчүн болуш керек деп. Жана эле жогоруда айтып өткөндөй эле 14 февраль сүйүү майрамы деп айтылып өттү. Бул сүйүү майрамда мисалы биз мусулмандар үчүн эч кандай пайда жок да. Наоборотунан кандай десем, көп мындай акча жактан мындай жоготуулар болот. Анан кийин мисалы кыз жигиттер ал күнү майрамдаша жолугат, мисалы өзүнүн абирин айрандай төгүп салат да. Ошол күндөр ушунчалык сактап жүргөн абирин бир күндө мисалы төгүп салышы мүмкүн. Мисалы анан китеп күнү деген болсок, бул китептен бизге өтө чоң пайда бар да. Мисалы китеп окуган адамдын зээни күчөйөт, сөз байлыгы өрчүйт. Анан кандай жерде болбосун ар түрдүү кырдаалдан жөн гана чыгып кетиши мүмкүн да. Анан ой жүгүртүүсү дагы ушунчалык өрчүйт. Бирок биздин Кыргызстаныбыз тилекке каршы китеп окугандардын арасынан эң акыркы орунду ээлейт да. Ошону биз күчөтсөк деген оюм айтат элем. Төмөндө айтып кеттиңиз, мисалы үчүн бир күндө абирин төгүп салат деп. Кээ бир жаштар бар, мисалы үчүн жөн эле жолугуп, жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, бири-бирине жакшы сөздөрдү арнап, жакшы белектерди тапшырып, сиз буга кандай карайсыз? Мисалы исламда мындай никеге чейин жолугуу жок да. Мисалы жолугуу жок, бул деген нерсе мындай күнөө иш да. Бул нерсе эч качан исламда айтылып өтүлгөн эмес. Муну шарият тыюп салат. Кыз жигит болуп жолугуу сүйлөшүү, андан кийин турмуш куруу, мындай нерсе жок. Эгер турмуш кургуң келсе, бир жол көр, андан кийин турмуш кур деген да. Эгер болбосо турмуш курбастан ошол жерде мындай отказ кылсаң болот да, өзүң жашооңчу. Бирок мисалы мен сүйлөшөм, ушунчалык жакшы көрөм, бул мен буга турмушка чыгам же буга үйлөнөм деш мүмкүн, бирок тагдыр жеңип кетет да. Мындай макал барбы? Кыстаган турмуш жеңет дегенби? Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп. Ошон үчүн кимге мисалы бул менен ушунча жыл сүйлөшүшүм мүмкүн, бирок тагдыр жеңип кетип, башкасынан Аллах Таала башкасы менен жолуктуруп коет да. Ошондуктан бул нерсеге мен ойлойм, бул нерсе туура эмес деп ойлойм да.
Келиңиздер бизге айтып берсеңиздер, ушул деги эле майрамдардын динде кандай орду бар, же болбосо кайсы майрамдарды ушул динде туура деп эсептелинет, кайсы майрамдар динде туура деп эсептелинет? Келиңиздер ушул тууралуу бизге айтып берсеңиздер. Ассаламу алейкум. Негизи эле динде сөзсүз түрдө Курбан айт, Орозо айт жана Жума күнү бул эң ыйык майрамдарыбыздын бири. Негизи ар бир мусулман адам үчүн ар бир таң атканы бул майрам, ар бир күнү өтүп жаткандыгы бул майрам болуп эсептелинет. Бирок Кыргызстанда чындыгында эле майрамдардын түрү абдан көп. Мектептерде деле көп, ушуга чейин биз деле мектепте окуганбыз. Көптөгөн майрамдарды мектеп учурунда иш-чараларды биз өткөрүп келгенбиз. Жогоруда суроо берилди. 14 февралды сүйүү күнү кылган жакшыбы или китеп күнү кылсак жакшыбы деген суроо берилди. Мен бул суроого китеп күнү кылсак жакшы болот деп айтат элем. Албетте 14 февраль десе бардык эле кыз жигиттер жакшы жаман ишке барып жатат деп айта албайм. Ар бир адам өзүнүн түшүнүгүнө жараша иш кылат, ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша иш кылат ар кандай учурда. Бирок китеп күнү десек, демек бул күнү китеп күнү деген максатта мамлекетибиз тарабынан дагы ар кандай иш-чаралар болот го деген ойдомун. Мамлекетибиз тарабынан өткөрүлгөн иш-чараларга сөзсүз түрдө студенттер, мектеп окуучулары сөзсүз түрдө катышат. Кайсы бир деңгээлде өздөрүнө пайда алышмакта ушул күнүчү. Кызга кыркыйдон тыюу. Бирок ар бир ошол 14 февраль кээ бир кыздарга кээ бир түшүнүгү алсыз болгон же тарбиясы жактан алсыз болгон жаштарыбызга сөзсүз түрдө өзүнүн зыянын тийгизбей койбой эле. Ар бир адамдын сөзсүз түрдө кээ бир адамдардын түшүнүгү кээ бир нерселерге жакшы жетпей жаткандыгы бизге белгилүү. Албетте башка майрамдар жөнүндө да сөз кылып кете турган болсок, анда эң биринчи эле мен жаңы жыл майрамын алмакмын. Кыргызстанда эң күчтүү деңгээлде майрамдаган майрамдардын бири. Жаңы жыл күнү кандай гана кырсыктар болоорун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Албетте бул күнү жаңы жыл күнү деп кээ бирлер түнү менен уктабай таң атышат, түнү менен шаарда өткөрүшөт. Ар кандай бул учурда кээ бирлери достору менен көңүл ачышат. Ошол күнү мисалы ата-энесинин да жанында болбойт да. Мүмкүн ата-энеси аны күтөт, ата-энесинин да жанында болуп ошо түнү менен ошол күнү ата-энелер өз баласы жөнүндө кам санап өткөрүшөт. Сиз буга чейин деги эле ушул курагыңызга чейин ушул сүйүү күнүн майрамдап, деги эле жакшы көргөн кыздарыңызга белек тапшырып, ушундай бир 14 февралды өзгөчө кылып майрамдаган күндөрүңүз болду беле? Өзү ислам жолунда бир жакшы насаат бар. Алла Таала силердин кылган туура эмес ишиңерди түн менен жаап койсо, аны эртеси күнү өзүңөр ачыктап аласыңар депчи. Ошондон баягы бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир каталыктар болсо, жахилиятта кылган туура эмес иштер болсо, ал ошол бойдон Аллахтын карамагында жабылып калды. Бүгүнкү күнү менин бул майрамдарга көз карашым өзгөргөн. Мен Аллага чек шүгүр айтам. Себеби дегенде мындай маселе бар экен. Мисалы ошол эле жаңы жыл, ошол эле 14 февраль сүйүү күндөрү, ошол эле 8 март айымдар күндөрү дегенде биз коомбуз да баарыбыз. Ар бирибиздин Совет Союзда жашаган ата-энебиз бар, имандан алыс бир туугандарыбыз бар. Алардын дасторконуна барып, аларды чакырса, аларга мындай жок, бул деген исламда майрамдалбайт деп туруп, мындай кол үзгөндүн ордуна, мисалы бүгүнкү күнү менин жихатым дейин, менин дааватым дейин, мен ошол майрамдарга барам мен. Бүгүнкү күнү да барам. Жаңы жылына дагы барам, 8 мартына да барам. Барам дагы ошо жерде мен дуа тилек айтам. Ошо жерде отуруп баардыгы шарактап майрамдап аткан жерде айтам. Мына жаңы жыл келатат, келе ушу жаңы жылга мындай, анан тигиндей деп бир каалоо тилек айтканда менин кезегим келгенде айтам, туугандар, силер жаңы жыл деп сүйүнүп атасыңар, бирок бүгүнкү күндү көрбөй калган мусулмандар көп дедим. Бүгүнкү күндү, ушу күндү көрбөй калган адамдар, аталарыбыз, апаларыбыз көп дедим. Бүгүнкү түндөн чыкпай калган туугандарыбыз көп дедим. Ар бир күнүбүз биз үчүн жаңы жыл. Ар бир күнү эртең менен көзүбүз ачылып, дагы бир жакшылык кылып, дагы бир жакшы сөз айтып, дагы бир чекебизди саждага тийгизгенге дагы бир шансыбыз бар, мүмкүнчүлүгүбүз бар деп мен ошолорго айтам да. Ал эми 8 март боюнча, 14 февраль боюнча мен айтам, орусча айтканда, неужели биздин энелерибиз, биздин кыздарыбыз, биздин жубайларыбыз жылына бир эле күн майрамдоого татыктуу деп айтам да. Ушунчалык алардын деңгээли паспы деп айтам да. Ислам ушунчалык эненин деңгээлин, таманы
5 деп деңгээлин көтөргөн нерсени биз 365 күнү бир эле күнүнө ошону арнай алабыз, болгондо да бир эле белекке байлай алабызбы деген маселени көтөргөндө ошол жерде ойлойм ар бир мусулмандын милдети болсо керек ушул кабарды жеткирүү. Себеби дегенде өзүңүздөр байкап атасыздар, бир 10 жыл мурун жаңы жыл келатканда 20 декабрдан баштап бүкүтүкү башталат эле. 20 декабрь 15 декабрдан баштап жаңы жыл эмне болуп атат, кандай дайынданабыз деп бир шан шөкөтү бар эле да. Бүгүнкү күнү 31 декабрь күнү жаңы жыл келатканы билинбейт. Бул эмне? Бул деген Кыргызстандын исламга жасаган кадамы, Аллахтын кыргыз элине кылган мээрими. Ошондуктан ойлойм бүгүнкү күнү ушул ислам жолуна келип, Аллахты таанып, чекеси саждага тийип, сиздердей болуп Куранды тааныган адамдардын түздөн түз бир милдети ушул нерселерге биз туруштук беришибиз керек дагы, аларга жумшак, ыхластуулук менен, мээримдүүлүк менен аларга бул кабарды жеткизип, өзүбүздөн баштап бул майрамдарга көз карашты өзгөртүп, айымдардын деңгээлин, ар бир күндүн баркын биз көтөрүшүбүз керек. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Биринчиден Аллах Таалага мактоолор жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салаттар болсун. Бул төмөндө айтылды, майрамдарды майрамданга күн жетишпей калат деп. Анан ошол майрамдарды өзү майрамды мындай аз эле кылып, күндү жетиштүүрөөк кылса жакшы болмок да. Кээинки майрамдардын чын эле кереги жок. Бул эң эле белгилүү жаңы жыл майрамын алсак, бул жаңы жыл майрамдай баштаганда биз түнкү саат 12-ни күтүп алып олтурабыз да, ошол жерде анан олтуруп 12 келгенде аябай бир мындай биз үчүн чоң майрам болуп аткандай майрамдап башташат. А бирок ошол эле өзүбүздүн исламдагы майрамыбыз бул Маулид түнүнө алсак, Маулид түнүндө элдер бул ибадат кылган ордунда эртең мененке чейин уктап калышаттар да, эч ким чыдабайт. А жаңы жыл күнү биз үчүн керексиз болсо дагы ал күнү аябай чоң майрам менен, чоң деңгээлде, чоң мындай эмеде майрамдашаттар. Ал нерсенин кереги жок. А бул сүйүү күнүгө токтолсок, 14 февраль сүйүү күнү эч качан мындай болбойт да. Өз сүйүү бир гана Аллах Таалага гана таандык, пайгамбарыбызга гана таандык. Сүйүү мындай азыркы жаштардын сүйүүсү бул өздөрүнө мындай өздөрүгө зыян алып келгенден башка пайдасы жок да. Адам баягы эң жашыруун мындай сүйүү бул адамдын ичинен кылган дуасы. Ал сүйсөң эгер ал үчүн гана жөн гана дуа кыл да. Китеп күнүсү жакшы болмок, бул баягы китеп жөнүндө жакшы сөз бар го. Бардык нерсенин акысын берсең да, китептин акысын бербейт экенсиң. Ошол үчүн баягы китептен көп пайда табабыз. Ошо китепти көбүрөөк окуйбуз жакшы. Мен таң калам да бир суроо бар, балким мындай. Ушул жолук салынган оронгон кыздар эми сүйүү бар да, негизи сүйүш керек. Алла Таала болгон сүйүү, пайгамбарга болгон ата-энеге, анан өмүрлүк жубайыңга болгон же жолдошко. Силер кантип турмушка чыгасыңар? Сүйүппү же сүйбөйбү дейт. Сүйлөшөсүңөрбү? Канча сүйлөшүш керек? Шариатта канча күн? Өзү шариатта сүйлөшүү жок да. Канан Оозуңарды жаап эле жүрөсүңөр. Сүйлөшпөсүздөр, кантип турмушка чыгып, кантип баш кошо аласыздар? Эми Аллах Тааланы сүйсөң, Аллах Таала сен үчүн сүйдүрүп коет да өзү. Чыныгы сүйүү никеден кийин. Кудайдан сурап. Мага бою 180 крутой красавчик, жармөк жигитти бер деп. Же кыздарды бер деп сураш керек. Кандай? Жок, андай эч качан. Же кудалашып. Жалашып келсе макулсуңарбы? Жок, өзү кудалашып койгондон кийин болот да, мындай өзү 3 жолу көрүп эме кылганга. 3 жолу көрсө. 3 жолу, 1 жолу көрдү. 1 жолу көрсө деле макулсуңар. 3 жолу көрдү. Мисал үчүн агай, мен ойлойм да, мисал үчүн үйлөнгөнгө чейин такыр башкача болушу мүмкүн. Ошол жигит аябай ыймандуу же болбосо үйлөнгөндөн кийин мүмкүн башка сапаттары көрсөтүп, терс жактарын көрсөтө баштасанда кандай болот бул жаатында? Ал жаатында өзү адамды баягы бир көрүп билбейсиң го. Ал адамды жакындан мындай кандай экенин билбейсиң, кандай сапаттары бар экенин билбейсиң. Ошол үчүн бир көрүп эле эме кылганга болбойт. Мен айткан себебим мындай да, карындашым. Кээ бир жигиттер бар, Жармөк, Бозөк, Айрамбектер бар да. Үйлөнгөнгө чейин бузуклук иштерди көп жасап жүрөт. А үйлөнөрүнүн астында эле ыймандуу кыздар издеп калышат. А кээ бир кыздар да бар. Ыймандуу жигит издеп калышат. Анан ошондой кээде жакшы кыздарыбыз мындай турмушта жакшы болбой ыйлап калган учурлар бар да.
Куранда өзү аят барбы? Имандууларга имандуулар, бузукуларга бузукулар деген. Ваттойбату литтойбина, ваттойбуна литтойбат деп келет. Таза аялдар таза эркектер үчүн, таза эркектер таза аялдар үчүн деп. Сен кандай болсоң, сен пешиңе жазылган адам деле ошондой болот да. Баягы үйлөнгөнгө чейин мен ушунча кыз менен сүйлөшө алайын же ушунча бала менен сүйлөшө алайын, мен үйлөнөрдө ушундайга үйлөнө алам дегендер, анда ал күткөн адам деле ошондой. Негизи динде турмушка чыгаардан алдын 3 жолу жолууга уруксат берилген. Сөзсүз түрдө эле аны эч качан көрбөй билбей туруп эле чыгуу мүмкүн эмес. Биринчи жолугуп ал менен сүйлөшүп көрүп же ага болгон бир аз көңүлгө жагуу болуш керек. Сөзсүз түрдө адам бири бирине болгон көңүлү болбосо эч качан жашоону алып кете алышпайт эч бир адам. Бирок сөзсүз эле сүйлөшкөнгө болот деген же бир 3 жыл же бир 4 жыл же бир 10 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүү эмес. Негизи эле ушул жерде балдарга айткым келет болчу, кыздарына сүйлөшкөн кыздарына единство салышат, шоколад алып беришет, гүл алып барышат. Бирок акыркы жолу качан апаңа единство салдың деген суроо берилгенде, акыркы жолу апасынан единствого акча алган да алчы. Жигитине берердим, сүйлөшкөн кызына берерден мурда. Апасынан алып кызына салат экен. Албетте бул иштей элек балдарды айтсак болот, буга мисалчы. Бирок негизи эле биринчи шарият чегинен чыкпай туруп турмушка чыккан жакшы. Албетте биринчи ал адам менен жакшы сүйлөшүп көрүү керек. Себеби адамдын сүйлөгөн сөзү анын акылынын даражасы, эмнеге күлгөнү анын тарбиясынын деңгээлин билдирет да сөзсүз түрдө. Эгерде баланы карап көрсөң, ал апасына канчалык деңгээлде сый көрсөткөнүн жана ал эжелеринин бир туугандарына болгон сый канчалык деңгээлде экенин көрүштү каалайт болчумун. Себеби ал апасы менен бир тууган эжесин же карындашын сыйлашты билсе, демек ал аял затын сыйлашты билет да, ал балачы. Исихара окуш керекпи? Исихара сөзсүз түрдө менин оюмча, эгерде өзүң 100% ошол менен жашоону алып кетишиңе көзүң жетип турган учурда дагы исихара окуп көргөн жакшы. Себеби бардык нерсени Аллах эң жакшы билүүчү. Дагы бир ойчулардын сөзү бар экен, мындай деген. Энесин укпаган кызды дейт, келин кылып албайбыз дейт да. Байкесин укпаган жигитке кызыбызды бербейбиз дейт. Эгерде байкесин укпаса эртең бизди эле укпайт деген маселе да. Ошон үчүн кээде мындай жанагы азыр бизде маскалар көбөйүп кетти го. Актер, актриса болуп жүрүп анан турмушка келгенде эле башкача болуп калат да. Тек ошондо 200дүү, 300дүү балким. Негизи эле азыр карап көрсөк, кыз жигит болуп жүргөн учурда бала кызга өзүнүн жаман жагын эч качан көрсөтпөгөнгө аракет кылат. Кыз балага жаман жагын көрсөткөнгө сөзсүз түрдө жаман жагын көрсөтпөгөнгө аракет кылат да. Биз азыр көрүп эле жүрөбүз. Негизи кыз жигиттер кең эле жайылган азыркы учурдачы. Бирок сөзсүз түрдө негизи кыргыздарда жакшы макал бар, энесин көрүп кызын ал деген макал бар да. Негизи атасын көрүп атасын көрүп бала Азыр ушул өзгөрдү окшойт ушул. Баласына турмушка чыкты. Азыр мындай тиги энесин көрүп эмес, кызын көрүп алып калышты да. Кээде ата-энелерге кыздар тарбия берип атат да, жок апа андай эмес, мындай деп. Кээ бир кыздар бар, алардын апасынын жашоого болгон көз карашы ар башкача да. Бирок кээ бир кыздар бар, ошол апасынын көз карашы жашоого болгон башкача. Бирок кызынын чөйрөдөн алган тарбиясы же бир кайсы бир чөйрөдөн өзүнө үлгү алып, апасынын тарбиясына караганда же бир башка тууган эжелеринен жакшыраак тарбия алат да. Азыркы учурда мисалы, эгерде апасы динге каршы болсо, кызы дин менен жашаган үй бүлөлөр бар. Эгерде анын семьясы динге каршы болсо, бала дин менен жашаган үй бүлөлөр бар да. Сөзсүз түрдө мүмкүн болушунча менин оюмча, анын дин боюнча түшүнүгү динге билген нерсесине канчалык амал кылып жаткандыгына караган жакшыраак. Себеби кыз дагы, бала дагы эгерде дин менен жашаса, динге амал кылса, жашоодо өзүнүн милдетин жакшы билет. Эгерде ар бир адам өзүнүн жашоодо милдетин жакшы аткара алса, демек ар бир адамдын өзүнүн укугу өзүнүн ордуна келет. Негизи исламдагы үйлөнүү маселеси такыр башка. Биздин жашообуздагы бардык дүйнөдө ислам дининен кичине алыс калып калган адамдардын үйлөнүүсү бир аз башкача болуп атат да. Бул ачык айкын. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул нерсе болуп атат. Эми кичине эмени баланста кармаш керек да. Баягы бир жолу көрүп, анан кийин 3 жолу көрүп деп атпайбы? Антип деле анчалык сахих хадистер менен белгиленген эмес чындыгындачы. 3 жолу гана жолугуш керек, жолсо бир эле жолу жолугуш керек болду дегенчи. Мындай түз мааниде. Мисалы үчүн биз деле азыр бул жерде аял заты отурат, эркек адамдар деле отурат. Сүйлөшүп атабыз, бирок эмне темабыз башка болуп атат. Анда деле мисалы үчүн бөтөн кыз менен жолугуп калсаң, үйлөнүү максатында түз мааниде сүйлөшөсүң. Ал жерде бир күбө болот. Түз мааниде жолугуп, бир канча убакытка чейин такташып, өзүңө карата нерселер болот. Анын балким жерин сурайсың, балким ата тегин сураштырасың, балким кыял жоругун,
балким улутун сураштырасың туурабы, ошо окшон нерсе сураш үчүн балким бир канча жолу жолугушууда болуп калышы мүмкүн да. Бул нерсени ислам дини тыюу салбайт. Муну ачык айкын билип алышыбыз керек. Бир учурда тарап кеткен только 3 жолу гана жолугуш керек экен депчи. Бул нерсе сайх хадис менен деле белгиленген эмес. Эми мен өзүм жашоомон мисал катары берип кетсем, чындыгында сүйүү жөнүндө айтып кеттиң. Үшөөбүз качан гана сүйүүбүз ысык болгондон анан үйлөнөбүз деген түшүнүк бар да жаштардын арасындачы. Жок, бул жаңылган нерсе. Бул деген западтан же болбосо ислам дининен башка чөйрө башка маданияттардан келген нерсе да. Сиздер биринчи болгону жактыруу гана болуш керек. Бири-бирибизде баа жылдыз келишип болот да. Андан үйлөнгөндөн кийин бири-бирибизге чыныгы мусулманчылык тартиптер бар го. Мисалы үчүн аял киши эркекти сыйлоо, эркек болсо ошонун нафакасын толук камсыз кылуу, аялга аяр мамиле кылуу, кыздарга аябай жылуу жумшак мамиле кылып, камкордук алсаңыз, сүйүү ошол жерден уланат. А бизде бир аз жеңил ойлуулук бар да, анан болбогон сүйүүгө шылтап коебуз дагы, анан жеңил ойлуулуктан кичине копол мамиле кылып койсо же бир кичине кемчиликтер кетирип койсо эле, анан кийин дароо биз жүзүбүздү буруп баштайбыз дагы, натыйжасында ажырашуу көп келип чыгып калып атат да. Ассаламу алейкум, ушул жерде отурган устаздар, эжелер. Бул Нооруз майрамы, бул биринчиден эле бул сактардан калган майрам. Биз заманга чейин белгиленип келген. Алар сактар деген тиги арчаларды күйгү салып, отту тегерентип айланышканда, мындайча айтканда Нооруз майрамы деген бул болсо мына отко сыйынуу майрамында, ошол себептен бул Нооруз майрамы майрамда эле коюш керек да. Нооруз деген бул перстерден же сактардан калган деп айтылат да негизичи. Негизи эле мындай майрамдарды майрамда эле коюш керек да, анткени мусулмандарда деген бул жаңы жыл деген жок. Бул биздин ар бир күнүбүз бул жаңы жыл биринчиден. Ал эми экинчиден болсо мындай бизде деле болгон мындай мектепте учурган майрамдап жүргөндөр, анан 23 февраль, 8 март дегендер болгон, 14 февраль деген болгон. 14 февраль дегенде бул сүйүү күнү дегенде кыз менен жигиттин ортосунда сүйүүнү мындай ошентип түшүнбөш керек да, бирок мен 14 февраль сүйүү күнү болгондуктан байланыштуу мындай атама, апама белектерди берчү элем. 23 февраль, 8 марттарда берчү элем. Бирок кийин атам айтып калды да, эме деп. Сен деген мындай жылына 14 февралда же 8 мартта жылына бир жолу же эки жолу апаңа белек бергенден көрө мындай ар күнү белек берсең жакшыраак деди. Сен эмне ошондо бир жылда бир жолу эле апаңды сыйлап каласыңарбы же 23 февралда классташтарыңарды мындай бир жолу эле сыйлап каласыңарбы деген атам суроону берди да. Мен ошол күнү мындай түшүнүп ошо майрамдай калдым да. Анан бул жерге келгенден кийин мындай баарын түшүндүм. Мындай майрамдар жок экен. Ушул майрамдар жок болгон эле жакшы деп билем да негизи. Жок, мусулмандарда майрамдар бар. Ал деген 3 эле майрам: жума күнү, анан ороз айт жана курбан айт майрамдар. Кошумчада ушул карындашыбызга өзү негизи кыргыз, анын ичинде мусулман болгонубузга Кудайга шүгүр айтабыз, бирок ошол учурда өзүбүздүн укуктарды да билиш керек да. Мисалы башка майрамдарда, мисалы биз мусулмандар налог төлөйбүз. 85% мусулман деп келебиз, бирок кээ бир учурда ошол жанагы майрамдарда азыр агай айткандай көп акчалар бөлүнөт. Миллиондогон акчалар кетип атат, бирок тилекке каршы ошол баягы кээде биздин айрым чоңдорубуздун оң чөнтөк, сол чөнтөгүнө кетип калып атат да. Анан өзү майрамдаганда азыр кимдер майрамдайт? Жаштар. Анан алар акчасы бар, акчасы жок. Анан кээде ошо урлук кылат экен да. Азыр урлук кылгандар дагы 80% урлук менен түшүп атат абактарга. Анан бирөөдү майрамдатам деп атып, телефон урдайт, башка кылып кээде кесилип кеткен учурлар бар да. Ошон үчүн ошол майрамдын баягы кайсыл майрам болбосун тарыхын билиш керек экен. Мусулман катарында билип туруп, аңдап туруп анан кийин майрамдасак жакшы болот экен. Кээде ээрчип барып эле жанагы аңга түшүп кеткен жаштарыбыз көп да. Балким эскертүү момундарга пайда берет. Нооруз болсо башталышы туура тарыхына таяп атабыз, бирок бүгүнкү күндө Нооруз эгерде баягы отпарастардан, бутпарастардан келген күндө дагы эгер от жагылбай калган болсо, Нооруз бүгүнкү күндө баягы улуттук майрам катары, элдик майрам катары, ошол айыл апаны ынтымак биримдикке алып келип, ошол айыл апада тамак аш жасалып, бири-бирине ак дасторкон жайылып, улуттук спорт ойнолгон майрам боло турган болсо, менин жеке көз карашымда муну колдошубуз керек. Себеби бүгүнкү күндө Нооруз улутубуздун, мамлекетибиздин бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, түндүк түштүк болуп, бул тигил болуп, биз 99-га бөлүнүп кеттик да. Ошон үчүн кыргыздын, кыргызстандыктардын, мамлекеттин бүтүндүгүн, ынтымагын бекемдей турган негизги бир майрам бар болсо, ошол майрамды бүгүнкү күндө менин оюмча колдошубуз керек. Анан албетте эгемендүүлүк, мамлекет, биз эгемендүүлүктүн
кадырын түшүнүшүбүз керек да. Колдо бар алтындын баркы жок. Бүгүнкү күндө билесиңер, уйгурлар бизден саны көп, бирок эгемендүү мамлекети жок. Күрттөрдүн бүгүнкү күндө дүйнөдө саны көп, бирок эгемендүү мамлекети жок. Ошолор эңсеп суусап, анан эгемендүү мамлекет болгондорго суктанып жашашат. Ошон үчүн эгемендүү мамлекет болуп жашагандыгыбыз үчүн ар бир адамга каалаган диниңди тута бер. Кааласаң майрамыңды майрамдай бер, каалабасаң майрамдабай эле кой деген бир эркиндик берилген. Динине да муктаж эмес. Кыргыздын өзүнүкү буга чейин карманып келген дини дагы, салт санасы дагы, нарк несли дагы, баалуулуктары дагы, дүйнө таанымы да бар. Ошонун бардыгы тегиз, ошонун бардыгы эгиз. Ошон үчүн ошолорду кармана турган болсок, биз өзүбүздүн мамлекетибизди, мамлекеттүүлүгүбүздү, элдик касиетибизди сактап калабыз. Анан татыктуу бир эл болобуз, мамлекет болобуз деп ойлойм. Биринчиден, мынакей азыр бул жерде меймандар айтып кетти. Көптөгөн сиздердин ой пикирлериңиздерди уктук. Майрамдардын агай айтып кеткендей майрамдачу майрамдар бар, майрамдачу майрамдар бар. Алдыда биз үчүн мынакей билим берүү жаты боюнча айта кетсем, бул боюнча биз үчүн өтө глобалдуу, актуалдуу проблема көйгөй деп айтсам болот. Анткени 14 февраль күнү мынакей буга чейин биз Темирлан агайлар болуп көптөгөн дебаттарды өткөрүп келгенбиз. Ошол дебаттарда өспүрүмдөрдөн, сиздер да буга чейин өспүрүм болгонсуздар. Мектеп партасынан өтүп анан ушул жерге келгенсиздер, туурабы? Сиздер да майрамдап көргөнсүздөр. Бул нерседе бизде атайын ар бир майрамдалган жерде кызыл ящик турат эле. Туурабы? Ошол кызыл ящикке болгон сезимдерин билдирген каттар, белек бечкектердин баары ошол жерге түшчү. Туурабы? Ошон үчүн бул жерде эмне деп айтам, бул баягы өспүрүмдүк көз караш менен, балалык көз караш менен уюштурулган майрам болсо керек деп ойлойм. Албетте бул батыштан келген агымдын батыштык майрамы. Бүгүнкү күндө бизге өтө өкүнүчтүү нерсе, батыштын көп туура эмес нерселеринин бизге жетип аткандыгы, бизге сиңип аткандыгы. Мунун ичинде сөзсүз түрдө майрамдар кирет. Туура биздин убагыбызда биз светтик өлкө болуп саналабыз, муну да эсибизден чыгарбашыбыз керек. Биздин республика толугу менен исламдык мамлекет же исламдык республика дегенге биз өтө элекпиз, туурабы агай? Бул жерде мен ойлойм, ошон үчүн майрамдардын бардыгына тең биз тыюу салууга азырынча мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн мен ойлойм, туура эмес майрамдарды майрамдабаганга мен каршымын чындыгында. Мына мисалы үчүн биз айтып атабыз, эне биздин эненин бейиш эненин таманасында деп коет. Ошон үчүн эненин күнүнө, бала үчүн, эне үчүн күнүгө майрам болуп туруш керек, өзгөчө аял зат үчүн. Мынакей азыр бизде орозо айт жана курман айт деп атпайбызбы? Кудайым бурса, кыргыз элинде ушул майрамдар мындай көбүрөөк майрамдалып сиңип келе жатат. Ушуну биз ойлойм, өспүрүмдөр тарапка, билим берүү тарабына жогорку деңгээлде дагы сиңирип, көбүрөөк ушул нерсе үчүн алдын ала иштерин алып барсак жакшы болмок. Анткени мен ойлойм, бүгүнкү күндө мынакей биз агайлар менен да буга чейин сөз кылып өттүк. Ислам дининдеги исламдын негизги принциптерин мынакей атайын бизде институттар болуп атпайбы, сиздерге окшогон, Иман нуру деген бар. Азыркы медреселер ачылып атат. Ошол медреселер көбүрөөк ачылсын, аларга көз карандыс болуп атат. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ошо дин маданиятын болобу, же бир исламдын принциптерин болобу мектепке киргизсек биз жакшы болмок да. Ошондо биз чыныгы балдардын өспүрүмдүн да көз карашы, баарыбыздын баягы өсүп келе жаткан муунду айтып атам да мен. Өсүп келе жаткан муун ошондо чыныгы эмесин тактайт эле да. Кайсы майрамды майрамдаш керек, кайсыл ишти кылыш керек, кандай болгондо илим менен билимди баардыгын тең айкалыштырыш керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жогоруда айтылгандай, азыркы кезде майрам аябай көбөйүп кетти. Ошол түрк элинде болсо керек. Мындай айтылат экен, жиндиге күндө майрам деп. Анан азыркы кезде ошол аябай эле майрам көбөйүп кеткендиктен жумуш жасаганга таптакыр мүмкүндүк болуп калбай, мүмкүнчүлүк жок болуп калды. Айрыкча мына биз жаз келатат, Кудайым буйрса, ошол айыл жерлеринде жазгы талаачылык жумуштар башталганда эми эле жумуш жасайын десең бир майрам келип калат. Андан кийин кайра майрам болот да. Ошондуктан бизге майрам азыркы кезде аябай көптүк кылып атат. Анан могул окуу берүү, билим берүү тармагында болсо, өзүм азыр 3 перзентим, 3 балам мектепте окуп атат. Булар деле азыр китеп окуганын ордуна эле жанагындай майрам белгилөө менен гана убара болуп калышты. Мындай акча чогултат экенбиз, андан кийин мындай майрам белгилейбиз, бул күндү белгилейбиз деп. Мурда билет элем, жанагындай
1 сентябрда эле бизге окуу башталат эле да. Азыр эми билим күнү деп алдагы жанагындай таптакыр билим күнү биз билим албай калдык да. Эс алып калдык. Ошондуктан мен айтат элем ушул майрам күндөрү деле биз эс албастан кайра ошол күндөрү деле жумушубузду жасап, ошол күндөрү билимибизди алып, иштерибизди уланта беришибиз керек. Анан дагы бир эме, бизде могул майрам күндөрү эгерде 6 дем алыш күндөргө туш келип калчу болсо, анда сөзсүз түрдө артынан 1 күнү эс алып атабыз да. Ушул нерсени мындай биздин ошол эл өкүлдөрү мүмкүн болсо мыйзам чегинде чечип, ошону бул эме кылып койсо. Мындайча айтканда, ошол майрам күнү дем алышка туш келсе, ал жакшы. Ошону менен гана бүтүп калса да, кайра иш күндөрү дагы эс албастан. Ислам дининдеги экинчи халиф Умар радиаллаху анху түнкү шаарды, Медина шаарын кыдырганында бир абдан жакшы бир кыздын энеси менен маегин угуп калат да. Ошо маегинде апасы сүткө суу кошуп жетишип калалы, эртерээк тур дегенден айтат: апа, биздин халиф андай кылбагыла, сүткө суу кошпогула дебеди беле десе, халифиң уктап атат. Аралаштырып элесе, Аллах уктап атабы, Аллах көрбөйбү десе, энеси уялганынан ошол жерден тооба кылат. Аны уккан Умар радиаллаху анху ошол жерден ыйлайт. Ушундай келечектен мууну бар экен. Ушундай келечектеги жаштарга Алла Таала ушундай ыйман бериптир деп аябай көзүнө жаш алып, эртеси күнү өзүнүн баласына ошол кызды алып берет. Бул эмне жөнүндө кеп? Улуу урматтуу айымдар, келечекте сиздер энесиздер. Сиздердин такыбалыгыңардан, сиздердин илимиңерден, сиздердин ибадатыңыздардан келечекте мыкты инсандар чоңоет. Келечекте мыкты инсандар пайда болот. Официалдуу эмес, бирок ушул ислам жолунда 5-чи халиф дегенде ошол баягы чырайлуу айымдын небереси болот. Кызынын баласы Умар ибн Абдул-Азиз деген 5-чи халиф ошол кыздын небереси болот. Бул эмне жөнүндө кеп? Бул Умардын ушундай мыкты кызды көрүп, ошого баа берип, ыйманына таазим кылганынан ислам жолунда эң чоң кызмат кылган, өзүнүн доорунда эң мыкты инсан болуп эсептелген Умар ибн Абдул-Азиз ошо дүйнөгө жаралат. Ошондуктан сиздерге насаат: Кыргызстандын келечеги ар бириңиздердин колуңуздарда. Себебен мамлекет үй бүлөдөн башталат. Аман болуңуздар. Алла Таалам өзү колдоп, сиздерден мыкты Кыргызстанга эмес, ислам дүйнөсүнө кызматы тие турган инсандар жаралсын. Ошол азыр мен ойлойм, ушул аз убакытта балким башкаларга насаат боло турган бери болду окшойт. Экинчиден, азыр агайлар айткандай, Кудай буйрса тарбияңар жакшы, эки илимди алып аткан, баш казаныңар, рух казаныңар толгон жаштар болуп турасыңар. Кудай буйрса келечекте силер терметкен бешик балким дүйнөнү терметет деген үмүт менде өтө чоң. Анан бир даанышмандын айткан сөзү бар: кайсыл өлкөнүн, коомдун майрамдары көп болсо, ал өнүп өспөй турган өлкө деген да. Ал бир ууч эле адамдардын пайдасына, а бирок көпчүлүк эл зыян тартат да тилекке каршы. Жанагындай убакыттан, азыр Зайра агай айтып кетти, жаздын бир күнү бир кылымга тете деген да. Мисалы, үрөн сеппей калсаң кечигесиң. Ошол сыяктуу бул бир жагы. Экинчи жагы, мисалы, күндөр жылып кеткенде биз ишкерлерди көрүп атабыз. Кээде кредит алгандар не болуп атат? Банкрот болуп атат. Анткени акчасы өсүп кетип атат. Бир күндүн ичинде ары берип аны көп адамдар, 350 000 адам азыр бизде ушундай кайгыда жүргөн адамдар бар да. Аны буну ойлогондор бар, билгендер бар, аны билбегендер бар. Ошон үчүн эң нечи тилек кылыш керек. Анан бизде майрамдар өтө көп. Анан Надырбек Аксакаловдун бир ыры бар, кең элбиз деген. Кең элбиз, еттүү ашты ашык жейбиз, кемитпей үстүнө басып жейбиз, абийирдүү конок болуп барган жерден калганын үйдү көрсөйт ташып жейбиз дейт. Ошон үчүн урматтуу достор, урматтуу карындаштар, теле көрүүчүлөр, мен ойлойм, баягы майрамды дагы аңдап, билип, таанып майрамдасак жакшы болот. Эң негизгиси ысырап кылбай. Жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла деген жакшы керемет аят бар. Демек, биздин кыргыз элибиз жарым сөздөн түшүнгөн эл, Кудай буйрса, келечегибиз кең болсун. Биз кандай болгон күндө учурда дагы баарыбыз эле айтып атабыз эртеден бери, чыгым болгон, адам баласына зыян келтирилген ар кандай жаман майрамдар биздин мамлекетибизде
белгиленип келе жатат, элибизде кур калбастан ошону белгилеп атат да. Биз алар белгилеп атат, биз белгилебейбиз, биз намаз көйбүз деп ичибизден ооруп калып атат. Биздин өзүбүздөн ороз айтта, курман айтта, же болбосо Мавлид пайгамбарыбыздын туулган күнүндө аз жакшы жаңы майрам. Мына кечеги 2 февралда жоолук күнү болду. Ошого майрамдарда биз ошого басым жасап койсок, берки баягы жоосунсуз майрамдар бар го, алар балким көзгө көрүнбөй калат эле деген да. Анан айрыкча жаш балдарга дагы жаңы жыл дегенде башкача эме кылат да, жана 20-декабрда эле елканы тигип жылтыратып койсо эле баягы шан шөкөт башталган балдар күтүп баштайт да. Ошон үчүн биз дагы ороз айт жакын калганда эле балдарга белек бекчек берип, орозо тууралуу көп нерселерди айтып, бир күтүлбөгөн шариаттын ичинде бирок күтүлбөгөн кандайдыр бир нерселерди уюштуруп койсок, анда уже балдарыбыз жыл сайын апа, ата, баягы орозо деген качан келет? Баягы машинаны алып бересизби? Баягы оюнчукту алып бересизби? Баягы тоого чыгып гүл тери ойнодук эле, ошол нерсени кылабызбы? Норуз качан келет? Курман айт качан келет? Баягыда тиги союп эме кылбадык беле, тиги муктаждарга эт таркатпадык беле, ошол качан келет деп эңсеп күтө турган деңгээлге алып чыгышыбыз керек да. Муну былтыр курман айтта, ороз айтта бир канча балдар менен иштеп чыгып бул эмени кичине үлгүсүн жасаганбыз. Биз көбүнчө баягы курман айттарда шаарда болуп эле шаарда сое берип, шаардагылар кичине жашоо жакшы болуп кеткендиктен бул жолкусунда айылга уюштурдук да. Токтогулга барып, бир канча курмандык чалып, ал жерден кичине тамак аш берип, анан эт таркатып, кайра спорттук оюндарды уюштуруп, баннерди илип койгонбуз, курман айтыңыздар мубарак болсун, анан мындай аят хадистер мененчи. Ошентип илип, белектерди берип кичине уюштуруп койдук эле. Ушуну көпчүлүк жактырат. Ушуну күрөшүн да кылсак, башка нерсесин да кылсак, ушул күнү эртеден баштап кечке чейин ушу бир жакшы бир майрамдык шан шөкөт болсо деп тилек кылгандар көп да. Ошол нерсеге басым жасап койсок, балким жанагы майрамдар өзү басмырланып калат беле деген ой да. Рахмат. Сүйүү, махаббат бул Алла Тааланын барлыгынын далили. Куранда аят бар, муну өзүңөр жакшы билесиңер. Себеби эгер махаббат сүйүү болбогондо, аял менен эркек бири-бирине тартылбаганда, анда адам ата менен Ово эненин, Хава эненин урпагы уланбайт болчу. Сүйүү күнү бир күнгө 14 февраль сүйүү күнү деп коюу, бул аруу, таза, тунук сүйүүгө, махаббатка кыянатчылык болуп эсептелет. Мен ошондой деп түшүнөм. Бир, экинчиден биз нике кыйган учурда кандай дуа кылынарын жакшы билебиз, Адам ата менен Ово эненин, Хава энебиздин ортосундагыдай, Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен Хадича энебиздин ортосундагыдай, Азирет Али менен Фатима энебиздин ортосундагыдай тунук, бекем, улуу сүйүүнү берегер бул жаштарга, жаңыдан үйлөнүп баш кошуп жаткан жубайларга деп. Анан аларга ырыскысын кең кыл, өмүрүн узун кыл, бата дуаларын кабыл кыл, келечегин кең кыл деп жакшы дуалар берилет да. Мына ошондой сүйүүгө жетишибиз керек да. Силерге да келечекте ошондой буйрса маңдайыңар жарык болуп, кыргыздын кыйын кыран чыган кыздарынан болуп, бул жерде алган Кураныңарды, Курандын нурун, акыйкатын бүткүл элибизге, жерибизге керек болсо дүйнөгө жаясыңар, чачасыңар деген аруу тилек менен коштошобуз. Ассаламу алейкум. Урматтуу айымдар, мынакей жакшы тилектер менен жыйынтыктап отурабыз. Тарбияны мынакей шариатта да өзүңүздөргө да баарыбызга белгилүү болгондой, баланын тарбиясын сурак күнгө келгенде энеден суралабыз, баланын баарын тарбиясы эне жооп беребиз башыбыз менен. Ошон үчүн мен айтат элем, эне мектеби бекем болсун. Сиздер келечектеги энесиздер. Мен ойлойм, аламда ушу глобалдаштыруу заманы болуп атат. Эки илимди, билимди кенен алып, кыргыздын кыздарына мына келечекте өсүп келе жаткан муунга чоң бир алым сабактарды берет деген ойдомун. Сиздерге, ишиңиздерге, окууңуздарда чоң ийгиликтерди каалап кетем. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Бүгүн биз Жайыл районуна караштуу Кара Балта шаарында жайгашкан Куран Нурой институтунун жалпы кыздары жана ошондой эле конокторубуз менен биргеликте майрамдар туурасында жакшы бир ой бөлүшүп алдык. Сиздерге дагы бир жакшы пайдалуу кеңеш болду десек жаңылбайбыз. Ар дайым биздин кыргыз элибиздин майрамдарын дайыма динибиздин багыты менен майрамдайлы деген бир жакшы сунушту айтмакчыбыз. Ушуну менен биздин эфирибиз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.